Мамат Орозбаев гепатит оорусу менен 2 жыл күрөшкөн. Андан соң ал 2015-жылы Индияга Меданта клиникасына дарыланууга барган. Ал жерден операция жасалып, өз небереси донор болуп боорун алмаштырган. Азыр абалы жакшы. Мамат мырза азырда 3-4 айда Меданта клиникасына барып көрүнүп турат. Ошол үчүн боору ооруган жарандар Мамат Орозбаевке кайрылып, аюугу жолдоруна кызыга баштаган. 2015-жылы ноябрда Индияда барып, Меданта деген клиникада дарыландым. Дага чейин где-то 2 жылдай ушул гепатит менен ооруп, отек болуп, слабость болуп жүрүп, акырында ушундай деп ошону угуп Индияга барсам, операция болуп, боорумду алмаштырып, неберем боорунун бир бөлүгүн мага салды. Ал жакта операция болуп 1 жума жаттым, реабилитацияда 1 жума жатты. Мына 1 ай дагы жатып келдим. Мына уже 3,5 жылдан ашып калды. Гүлданина Сусанова Ош шаарынын тургуну. Ал буга чейин альвеококкоз оорусуна кабылып, дарыгерлер боорунда курт бар экендигин айткан. Көп өтпөй Индияга Меданта клиникасына барып, 6 ай убакыт ичинде дарыланып кайткан. Боорума ошо курт түшүп калып, ошо эмнеден түшкөн өзүм деле билбейм. Ошо айла неме болуп кеткен, ичиме түшүп, калганы сыртка чыгып кыйналып калгам. Анан ошо менен Индияга баргам. Индияда 6 ай лечение кылдым. Азыр жакшы болуп калдым. Ол жакта мага куртка байланыштуу дарыларды берди. Ошо менен жакшы болуп, айыгып, ушинтип келдим Кыргызстанга кайра. Многие больные из Кыргызстана и бывшего Союза к нам приезжают по основному. Мен Индиядагы Меданта клиникасында дарыгер болуп эмгектенем. Биздин клиникада дарыгерлер боор ооруларын дарылоонун түрдүү ыкмаларын колдонушат. Ош областында боор оорусу менен ооруган жарандар көп. Биз муну биздин клиникага Ош областынан барган жарандар көптүгүнөн байкадык. Биз аларга жардам берүүгө даярбыз. Бирок операция жасоо үчүн оорулууга донор керек болот. Но мы больше предполагаемся сделать им там экономное лечение. Иш-чарага жалпы 50дөн ашуун жаран келди. Келгендерге Меданта клиникасынын дарыгерлери боор оорусун дарылоо боюнча маалымат берди. Алай районунан келген үй бүлөлүк клиниканын дарыгери Акылбек Урмоновдун айтуусунда, индиялык дарыгерлерде боорго түшкөн куртту операциясыз дарылоого мүмкүнчүлүк кеңири. Анткени алардын клиникасы жогорку сапаттагы медициналык жабдуулар менен жабдылган. Бизде эми в основном резекция печени деп коет да, багында определенный участогын алып салат. Себеби дегенде эми азыр бул жерде альвеокок курту боюнча эме кылып атат да. Кээбирки ошо кайсы жер повреждение болгон болсо, ошол участокты кесип алып салат. Ал жактарда буну болсо лучтун негизинде эч кандай операциясыз күйгүзүп атат да. Бул как бы эч кандай операция болбойт да. Ошол максатында бул жердеги пациенттерге көрсөтүп атат. Иш-чарада гепатит, альвеококкоз оорусу менен ооруган жарандар дарыгерлерден кеңеш алды. Алар анализ тапшыруу жана толугу менен дарыланууга канча каражат кетери жөнүндө маалымат алып кайтты. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар.